Сүйүнбай Ралиев 100 жылдар мындан кийинда. Жүз жылдар мындан кийинда бутоолор минтеп турушат. Анда да бизчи адамдар карбас үчүн тырышат. 100 жылдар мындан кийинда сүйүлөр болот ушундай. Ушинтип жерге жаз келип, ушинтип чыгат. Ушулай. Жүз жылдар мындан кийинда дарактар желге ыргала шуудурап турат ушинтип. Биз жокпуз анда. Бир гана. Мен 100 жылдан кейін не болады деген мақала жарияладым. Мақала жариялап, Жүсіпкемден жана 100 жылдан мындан кейінда деген ыры бойынша 40 билимдин 6 санына 7 санына кетти окшойт да. Ошол 100 жылдан кейін не болады деген ат менен кетти. Нүгө жолу көрүп жүргөнбүз. Аны окуган айткан эмес. Ошол иши кетип отуруп баарын окуйт экен. Осы түпкілді оқысынмай жерде адай келет болысы көрдім. Мен докторлығымды жақтап қалғанда бардым үшінші. Барып академияда барып, аяғында бір өзі сұранып сөз алды да. Сөз алды, имам сөзі бір сақталып қалғанды. Жалпы көркем дене туралы, көркем адабият туралы бір соның айына алты ойды айтты да. Өзі де шыншалық бір қоғам толқынданып тұрған шойды да. Кейбір өзінің ойына келбеген гениалды ойды айтып алып ұмытып қаласың да. Бұл кіші ошондай ойларды айтқандай болды да. Ошондай айтты. Біздің ақындар ырды жазғанда, ойға түшкөндө чимелеп коет экенбиз. Андан кийин кадіретсіз катарга кабыл алып коет экенбиз. Бул 5 айдын ушу мен тууралуу талдоосун окуп отуруп, ыры жазгандан коркуп калдым. Бул балекет турбайбы? Балекет турбайбы жазган? Анан мен дагы бул көптөн бери окуй дегеним, өзүмдүн талдоомду окуп отуруп, ыры талдоо андан бешпетип балекет окшойт деп калдым. Анан эми бул талдоо ушунчалык бир эме жаштык кезинен талдагандыктан же ушул маалда бир оңот келип турганбы, ушунчалык бири-бирине жабыштыра талдаптырмын. Тиягын чыдап кетейин десе, бияга калып калат. Биягына өтейин десем, тияга калып калат. Мени абдан кыйнады да. Ушул жерде биз талдоо жүргүзгөндө көбүнчө эле ырдын мазмунун айтып коюп, көркөм сөз каражаттары менен чектелип калабыз да. Эми жаңы адабиятчыларга айткым келип атат да, булар адабиятчы барыбыз. Ыр жазган эле негизинен белгилүү бир деңгээлде импульс болуш керек да. Анткени баары бир талдоо жүргүзөсүң да. Талдоо жүргүзөсүң. Илимий негиз болуш керек көркөм чыгармачылыкта. Анан ушу талдоо жүргүзгөн талдоонун чыгармачылыктын психологиясы деген маселе бар. Бизде калып калган. Анан талдоонун бул психоэстетикалык талдоо жүргүзүү. Ушу керек болсо сүрөткөрдүн сүрөткөргө психолог катары мамиле кылып, ушунун жан дүйнөсүн чоңойтуп чыгуу. Ушул проблемалар коюлушу керек да келечекте. Ушулар коюлса деп ойлоймун. Анан жанагы
beş akın, men suramcılagan beş akın aytkanların barı tuğra. İçinde ideya eski. Tuğra mı? Ömrü kıska kendine demeyin, ömrünü kıskaldım demeden. Ya kıska. Anam, bunda karasın bir de korkup söz karacak çoğalay. Tırışat. Gördün mü? Şunday olan, samalı rıgalar, bitleşti geliyor. Bunda karasın şunday. Anam, bunun süngüp gelgende, ben ayrım bir yerlerine ait koyayım. Bu suyun bayrağı yaptım. Kuğu, kızlar bakın. Birincisi bunu aytayım, ırdı jası degen bu. Anırdı jaratı degen. Kebiri ırdı jasagan dengelinden götürülmeye kalattı. Kebiri ırdı jasalgan dengelinden götürüp jaratıp çıkıp kayarcı. Anam kebiri olsa jaskandı da jaratıp jasın. Anam suyun irali bu ırında menimce bu iki proses başlamayı körüyorum. Bu işi birinci jasagan, ondan keyin jaratkan. Anam yok uçurulmuşkan. Anam bunu şimdi bayıp otursana şunçalık adam daldırıp kanlarını tutup gidip ayağımda aç. Şunçalık aldı. Bir tübörlük nerselerde dayanlar. Tırışkanlığına tübörlüktü. Bultu olarında tübörlüktü. Ayında tübörlüktü. Uşinti çağrıda tübörlüktü. Jelleri kalatırgan tübörlüktü. Tuğralı aytı kırıkta. Sen kütösün de dağlı tübörlüktü. Bir nesine ait alır. Bizde dağı kondurar bekleyin desene de. Biz yokmuşsan da bir arada. Ama bizde bayağı eskisinin biri düştü. Bağlı yolda olmaz. Bu Aldıvan'ın kütüğünün aldanışı diye atlayan istedik bunlara. Kütüğünün aldanışı. Aldanasın. Bu Kırgızca aytkanda kevesinden muzdu oluyor. Akırın çıldırıp bir baskalan alız küçülgende yok. Demek kaytalan özümü gördüğümü demek şükemde adamın ömrünün kıskalığı demez, kevan demez. Kıskalığı olsan da bizden çağırıp ezilip oturup eterek de onda hareket baskar anın kaytalanmasıdır değil mesela. Kaytalanmasıdır. Ular kaytalanmatlar ne oldu? Adam ömrünün kaytalanmasıdır degen için gördü. Kıskalığı ancak adamın durumunda emek kılmaydı. Dan cümlesinde bölümü düşürüyor. Anın kaytalanmasıdır. Anın öte kıymatlığı. Öte kıymatlığın seni sezbegendiğin var mı? Ama şu en neyse de catatta. Anın yani Cenab-ı Aldağan'ın Karakörlük'te Uşak'ta hakkında hiç sır aldırmaya oturup bunda 3 karajat akıllı piste aldırıp salat. Birinci, ırdın ırgak manayı. Degende ırdı biz ançadayla şek sanağa, cay baraka okuy başlarız. Atıgül, oy sanağızda tüylük kanayalar, dağır tüylüktü, oğuşluk kütüp, götörünkü saltanatlı manayda oluruz. Cayma-cay, akırın çıkarıp жүріп отыратта, bir mağarada çort üzülgöndey olup, akır kısap toqqandan keyin götörünkü saltanatlı manay tımtakça olup, dendiro olup oturup kalabız. Antkeni murdatan götörünkülük, saltanatlılıkka gönüp, asırdalardı kütüp oturgan canımız, kapısına da üşkürüp tolkununa varıp urunabız. Bakırı ırdınırgağı
Birisi купуя, birisi açık карамарчылыктын маанайга ээ болуп калат. Салтанаттуулук жана маанайпастык, жайбаракаттык жана ой бермелик. Ыргак маанайдагы мындай карама-каршылык алдоо каражаты гана эмес, ырды чыңалуунун жогорку чегине жеткирген психологиялык курал да болуп саналат. Экинчи, этис сөздөрдүн арсары келер чак формасында эмес, айкын келер чак формасында колдонушу. Буга тереңирээк талдоо жүргүзүү үчүн ырдагы этистерди арсары келер чакка ылайыктап өзгөртөлүп, 100 жылдар мындан кийин да бул тоолор минтип турушат. Анда да бизчи адамдар карабас үчүн тырышат. 100 жылдар мындан кийин да сүйүлөр болор ушундай, ушинтип жерге жаз келип, ушинтип чыгат ушулай. 100 жылдар мындан кийин да дарактар жерге кыргала, шодурап турар ушинтип. Биз жокпуз анда бир ката. Бүчөн алмаштыруудун мазмунун, идеясын өзгөртүп, анын мун өлчөмүнө уйгаштыгына залалы келтиреби? Эч кандай. Тескеринче ыр автордун негизги туйгусуна, санар коосуна, маанайпастыкка, шаймаша келип, уйгаштыгы да лепилдеп, эмоционалдык таасири артып кеткендей түйүм калтырып отурбайбы? Чындыгында логикалык жактан алганда да ар мүчөсүн колдонуу зарыл. Анткени 100 жылдан кийин биз бул жарык дүйнөдө жашабаган соң ал учурда болуучу кубулуш окуяларды болжолдоп, арсар билүүгө гана тийишпиз да. Анда автор неге бардык жерде ишеним түрдө айкын келер чакты колдонду экен? Же эмне бул анын байкабастыгыбы, тил жагынын чала сабаттыгыбы? Жок, ал буга аңсыз түрдө атайын барган. Биринчиден ар мүчөсү аркылуу ырдагы бир ыргак маанай, көтөрүңкүлүк, салтанаттуулук өзүн өзү жоголоттан маанайпастык гана калат. Башкача айтканда, ыргак маанайдагы карама-каршылык жуулуп кетет. Натыйжада андагы чыңалуу башынан эле пайда болбой жатып эле жана баштайт. Биз башынан эле күмөн санап, шектенип, эч нерсе күтпөй калабыз. Алданбайбыз жана канчалык түбөлүктүү нерселер жөнүндө айтып жатса деле алданаарыбызды билип, ага психологиялык жактан даяр турган болобуз. Так, эми муну бул бойдон токтотоюн дагы, анан үчүнчүсүнө өтөйүн. Үчүнчү схема куулуу, кайталануучулукту, түбөлүктүүлүктү билдирген сөздөр, минтип, ушинтип, ушундай. Бул сөздөрдү ээрчип, ушундай туруп, ушундай келчү, дагы кандай нерселерге күбө болобуз деп бейгапай келатып, ушундай да, ушинтип да туура билбеген өзүбүзгө адамга жолугабыз. Бул үч сөз өзүнүн тилдик маанисинен ажырап, өзгөчө бир сырдуу мааниге ээ болуп калат. Алар бир гана адамга таандык эмес болуп калып жатпайбы? Демек, алардын түбөлүктүүлүктү билдирген зор мааниси жутулуп келип отурбайбы? Аталган сөздөрдүн образчылыгы ушунчалык ар качандан бир качан колдонуп жатып, ашмалтайы чыккан ушул сөздөргө куру тирүү жандыктай мамиле кылып, аларды негедир жеп көрүп кетесиң. Дараметке жеткирген өзүнчө бир каражат бар. Буга кийинчерээк ырдагы негизги стилистикалык ыкманын бирине токтолгондон кийин кайрылгым келип отурат. Так. Эми дагы бир жер менен түбөлүктүү кубулуштар, процесстер жарык дүйнөдө көп эле. Акыналардын ичинен жүрөгүбүзгө өтө жакын, сүймөнчүктүү, атүгүл ырыс кешиктеш болуп калгандарын тандап алган. Өзгөчө аларды колдонуп, насыл көңүл бурууга арзыйт. Башкача айтканда өзүнүн чеберчилиги аркылуу автор аларды биздин жан бирге боордоштурушка айландырып таштаган. Сөзүн кургак болбосу үчүн ар бирине конкреттүү токтолоюн. Жөн тоолор эмес, а бул тоолор. Демек алар күн сайын көрүп, куштарланып жүргөн, жүрөгүбүзгө өтө жакын тоолор. Азыр да карап көрүп тургандай болосуң. Жөн тырышпай, а бизче тырышат. Демек бул да бизге өтө ысык. Өзүбүз ошол учурда тикей катышып,
жанталашып жатқандай түйін пайда болады. Сүйүүлерді ушундай болот. Демек сүйүү башкача эмес, өзүбүз баштан кечирип жаткан сүйүү. Башкача айтканда биздин сүйүүбүз айда башка эмес. Ушул ай күн сайын сукнатиктеп жүргөн биздин айыбыз. Кыймыл аракеттин сыпаты да өзүбүздүкү. Аны көзүбүз менен көрүп турабыз. Жаз ушинтип келет, ай ушинтип чыгат, дарактар ушинтип шуудурашат. Кыскасы, алды сызылган кадырсел сөздөр орунду колдоонун натыйжасында өзгөчө бир стилдик ажарга ээ болгондо өздөрү менен айкашкан сөздөрдү, сөз кисмектерин, эмоционалдуулуктун туу чокусуна жеткирип таштаган. Биринчи, алар ортодогу аралыкты окурман менен кубулуштардын жоёт да бизде ырдагы кубулуштар, процесс, тоо, сүйүү, карабас үчүн тырышуу жана башка менен журулуштуруп салат. Экинчи, мунун натыйжасында алардын ар бири куду жаандуудай чулуп, биздин жан биргебизге бир образга айланат. Ырдын акырына чыккан соң алардын эмоционалдык, эстетикалык таасири ойготер артып, каңырыкты түтөтпөй койбойт. Анткени кимди болбосун өз өмүрүнүн кыскалыгы гана эмес, муну менен катар өзүнүн жан бирге боорлорунан ажырап калуу күйүтү бейбайга түшүрүп, жан дүйнөсүнө бүлүк салат. Чындыгында эле буларды кыйып таштоо канчалык оор. Алар жөнөкөй гана сүйүү, жаз жана башкалар эмес, биздин сүйүүбүзгө, биздин жазыбызга, акыры биздин өзүбүзгө жарык дүйнөнүн символдоруна айланып кетишпейби? Демек, биз өзүбүздү эле алып кетпей, өзүбүз аркылуу канчалардын убалына калып отурабыз. Так, эми дагы бир жеринен окуйбун. Могу жерде бир ырды мен алдын ала мындай бир жагдайды белгилеп кетким келип атат. Тыныч белгилерин ар башка коюу ырга өзгөрүп киргизбей койбойт деген. Анын идеологиясын бүтүндөй өзгөртүп жибербесе да, автордук маанайдын, баанын, буга ылайык психологиялык, эмоционалдык реакция менен кабылдоонун өзгөрүшүндө тикеден-тике таасир этерине толук ынандым. Тыныч белгилерди коюуда калемгерлер эки башка принципти колдонушуптур. Бiri чылгы лингвистикалык принципти тутунуп, синтаксистик эрежелерге кайып койсо, экинчиси көркөм текстин идеологиясы менен өзгөчө маани берген. Муну шарттуу түрдө көркөм принцип деп коелу. Ырдын биринчи бөлүгүндөгү башкы 10 сабы тыныч белгилер бири-биринен анча эле айырмаланбайт. Өзгөчөлүктү экинчи бөлүктөн акыркы 2 саптан учуратабыз. Бул бекеринен эмес. Анткени дал ушул акыркы саптарда тыныч белгилер автордук маанайдын психологиялык жана эмоционалдык чордонун түзөт. Ошондуктан акыркы саптар тыныч белгилер салыштырып көрөлү. Мен ырды берген элем тыныч белгилерин койгула деп. Тыныч белгилерин алып таштап, анан жанагы акындарга тараттым да. Анан алдыңкы саптарга анча эле киргизбей турган акыркы саптарда экенин кеттим баары. Шуудурап турат ушинтип, биз жокпуз анда бир гана. Ушинтиптегиндей көп чекит, андан кийин, канадан кийин чекит. Бул автордук. Андан кийинки бешөөнү эметелик салыштыралы. Шуудурап турат ушинтип, биз жокпуз анда бир гана. Ушинтиптегин үстү коюп туруп киши. Шуудурап турат ушинтип, биз жокпуз анда бир гана. Канадан кийин көп чекитти коюп туруп. Шуудурап турат ушинтип, биз жокпуз анда бир гана. Суроолуу еп белгисин коюп туруп. Шуудурап турат ушинтип, биз жокпуз анда бир гана. Биз жокпуздан кийин үтүр коюп туруп, анда бир гана деп андан кийин чекит коюп туруп. Бир эмем сурамжылаачым эмени ырды өзгөртүп түзүп койгон экен, аны мен таштап кеттим. Шуудурап турат ыр созуп, биз жокпуз анда бир гана деп, бул киши созуп дегенден үтүр, канадан кийин чекит коюптур.
Görünүп турганда экинчи, үчүнчү, төртүнчү жооптор белгилүү бир деңгээлде автордук маанай, ой менен үндөшөт. Башкача айтканда бул жооптордун авторлору ырдын акыркы сабы эмоционалдык, эстетикалык жактан өзгөчө күчкө ээ экендигин ички туюмунда сезе билишкен. Бирок ошонсо да бири-биринен коёндой окшош дешке болбойт. Жалпылык катары алардын баарында эмоциянын берилишин же эмоционалдуулуктун орун алышын көрсөтсөк болот. Бирок анын графикалык түрдүү каражаттар аркылуу берилиши буга ылайык эмоционалдуулуктун түрдүү мүнөздө деңгээлде болушу аларды бири-биринен өзгөчөлөнүп турат. Айталы, биздин экинчи жоопто көпчүлүк коюлганда натыйжада биздин жоктугубузга күйүү, автордук маанай ыргак, өзүнүн сырдуулугун, кайнаналуулугун, буга ылайык купуя эмоционалдуулугун сактап калган. Үчүнчү жоопто тескерисинче баары ачык берилген. Суроо менен илеп белгисинин коюлушу ырдын ыргак маанайынын кескин өзгөрүшүнө, жарылуунун ачыктан ачык болушуна, эмоционалдуулуктун тикеден-тике берилишине алып келген. Даалынып айтканда, автордун купуя сырын ачык таштаган жанагы илеп белгиси менен. Бул экөөнү тең бизге караганда биздин жоктугубуз 100 жылдан кийин жашабагаслыгыбыз башкы орунга чыккан. Ал эми 4-чү жооптогу жанагы биз жокпуз. Бүтүр коюлуп атпайбы? Ал эми 4-чү жооптогу жокпуз дегенден кийин бүтүр лингвистикалык жактан туура эмес коюлуп, ырды туура кабылдоого кандайдыр бир деңгээлде тоскоол болуп жатса да, өзүнчө стилистикалык функцияга ээ. Ал физикалык эмес, психоэмоционалдык паузаны билдирет. Мында экөө тең биз жокпуз атайы бөлүп көрсөтүлүп, экөө тең бирдей чоң маани берилген. Мына ушундай жагдайларга байланыштуу автордук мамиле идея белгилүү бир деңгээлде өзгөрүүгө учураган. Ayağında bir ayak Çin-Tuto sözünün iletinde bu bunda Çin-Tuto alıptır da көркөм тексти соо сөз болбой. Кайсы бир сөздөгү семантикалык жыгышка өбөлүгү түзүштүн өзү эле ошол өбөлгө түзүлгөн сөздүн өзүнө да доо кетирет. Башкача айтканда аны түрмөктөп, жаңы түзгө семантикалык жыгышка жетишине түрткү берип кетет. Кыскасы сөз көркөм текстте семантикалык мүмкүнчүлүгүн реализациялап, жазуучу же акын тарабынан кайрадан жаралат. Жаңы боек түскө ээ болот, жаңы мааничилер ачылат, байланышы жана өз ара карым-катышы кеңейет. Чындыгында көркөм тексти сөздүгүн болбойт. Көркөm текст сөздүгүн болбойт. Көркөм текстте сөздөрдө көркөм деталга же образга айланат. Образга. Жанагы кимдин атактуу эстетик бар эле ошонун бүтүн лингвисттер эметип атып Бахтиндин ошо айтканы туура. Сөз көркөм чыгарганда сөздүгүн болбойт, көркөм образ болот. Сол сөз болбойт дегеним ушунда. Булар бири-бирине жабышып, бири-бирине доо кетирип атып, жанагы түрмөктөп атып, баары жабышып турат. Бир чыгарма өзү чындыгында бир көркөм чыгарма бир эле сөздөн турат. Мындай айтканда, эгер чындап келгенде. Сөздөрдүн кайра жаралышы контекст менен тыгыз байланышта каралууга тийиш. Баарыбызга белгилүү сөздөрдүн таралыш чеги, жашоо мейкиндиги ар түркүн. Башкача айтканда ар бир сөзгө ар башка көлөмдөгү контекст туура келет. Айрымдары айталы гипербола бир сөз менен сөз айкаш аркылуу чечмеленип такталса, кээбир чыгарманын тулку боюна сиңип кетип, башынан аягына чейин өрдөп өтүү менен бүтүндөй бир чыгарма аркылуу аныкталып такталат. Менимче мындай мейкиндик талданууга, кайрадан жаралууга тикеден-тике өз таасирин тийгизет. Тактап айтканда, сөз мейкиндиги канчалык кеңейген сайын ал ошончолук көп сөздөр менен ар тараптуу алакада болуп,
алакада болгон соң алакада болгон сөздөрдүн баарына өз сооласын чачып, аларды да кыймылга келтирет жана ошончолук көп карама каршылыкка, окшоштурууга, салыштырууга жана башкалар учурайт. Таанылып айтканда, бул өңдүү сөздөр семантикалык жылыштын өзөк чорлугун түзүшөт. Өздөр семантикалык жылыштын каарын катуу тартуу менен башкаларды да жүрмөттөйт. Мындай өзөктөр бир эле чыгармада бир канча болушу мүмкүн. Мунун таасиринен кыйла сөздөр семантикалык жылышка ээ болуп, ошол жылышка ээ болгон сөздөрдүн айрымдары өзүнчө өзөктү түзүп калышы да ыктымал. Ошентип көркөм тексттеги сөздөр өз ара өтмө катары байланышта келип, бири-бирине бөлүп аяк болуп турушат.